Урматтуу Ашырбек Мойдонович, жаңа жылдын босогосунда Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында Санкт-Петербург шаарында Жогорку Евразиялык кеңештин жыйынында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине кол коюлду. Мына ошо кол коюунун тегерегинде ар кандай маалыматтар чыкты. Ноябрь айында өкмөт башчыларынын деңгээлинде аталган документ макулдашылган болчу. Демек, кандайдыр бир мүчүлүштөр бар экендигин күмөн жаратып атат. Бажы кодексин мен карап чыктым, 50дөн ашык главадан 400га жакын беренеден турат экен. Ал жерде кандай биздин ишкерлер үчүн жеңилдиктер, биздин Кыргызстан 80% импорттан көз каранды. Бул Кытай менен, бул Турция менен мамиле кылып ишкердик кылган ишкерлерге кандай таасирин берет? Биздин экономикага кандай таасирин берет? Мына ошол суроолор бизде андай ой пикир жаратканы күтөт. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, мен сизге сунуш кылат элем. Ошол бажы кодексин жалпы депутаттарга кол коюлган вариантын таркатып берсеңиздер, көлөмдүү документти биз дагы ратификацияга чейин, ар бир беренесине чейин изилдеп чыксак, мына ошону карап туруп парламенттагы өзүнүн оюн билдирсе. Себеби мына кече массалык маалымат каражаттарынан чыгып атат. Бажы брокерлер боюнча бир топ кайчы пикирлер жаралып атат. Мына коңшу мамлекет Казакстан массалык маалымат каражаттарында алар деле ой пикирлерин айтып атат эксперттер. Демек, буну биз дыккат изилдеп чыгышыбыз керек. Мына эртең бүрсүгүн кабыл алабыз дегенди алып келип, бат-бат кабыл алып бергиле дегенден алыс болсок деген ойду айткым келип атат. Экинчи маселе, бала бакча бар жерде тартыш болуп келип атат. Ошондон улам Сузак районунда, Жалал Абад областынын Бегабад айылында жеке ишкерлер эгер айыл өкмөт жер берген болсо муниципалдык жерде, ошол жерге бала бакча курайлы деп маселе көтөрүп атат. Белгисиз себептерден улам ошол жерден жер берүү жагынан айыл өкмөт башчысы баш тартып келүүдө. Мен ушу катты бүгүн стенограмма менен кошуп тиркеп сизге жөнөтөйүн, ошону иликтеп бир жолун берип койсоңуз. Себеби бул социалдык маселе, бала бакча бардык жерде тартыш. Ошол эки маселеге көңүл буруп коюңуздарды суранам.